өтө шашылыш түрдө боло турган баасы 50 000 долларга бааланып 4 сотук жер аянтында жайгашкан толук жашоо шарты бар үй шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Бул жер кайсыл жерде дегендер үчүн Бишкек шаары Новополовка, Сусамыр көчөсү 9-дарек болуп калат. Бул жерге келүү үчүн сиздер Фрунзе чоң трассасынан Школьная көчөсү менен кирип келсеңиздер дагы болот, же болбосо Профсоюз көчөсүнүн уландысы менен дагы түз ылдый түшүп келип, оң тарапка Сусамыр көчөсүнө бурулуп кирсеңиздер дагы болот туугандар. Өтө сонун эң негизгиси бардык документтери так таза колдо, суу бети бар, көрүп турганыңыздардай газ турбалары дагы тартылып келинген, септиктери дагы бардыгы казылган туугандар. Акча шашылыш керек болгондугу үчүн 50 000 доллар боло турган баасы деп сатууга коюлду туугандар. Кимге кызык болсо, ээсинин номери экранда турат, түз эле чалып байланышсаңыздар болот. Анда эмесе бир катар четинен тааныштырайлы, видеону аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Көчө тарабы пескоблок менен тосулган, дарбаза калиткалары дагы бардыгы орнотулган. Киргенде эле мынакей үйдүн асты кенен туугандар, көрдүңүздөрбү? Бул жагында кошумча курулуштары, сырткы чоккана, анан склад бөлмөлөр, анан бул жагында толук жашоо шарты бар үй туугандар. Негизинен үйдүн көрдүңүздөр, фундаменттери бийик, сырты бир катар пескоблок менен урулгандагы, ортосунан пеноплекс менен жылууланып туруп, ичине дагы Союздун эски кышы менен бир катар урулган туугандар. Кыскасын айтканда үйдүн ичи жылуу. Келип бир катар көрсөңүздөр дагы болот. Үйдүн асты стяжка болгон көрдүңүздөр, кааласаңыздар чоң навес кылып койсоңуздар болот. Келиңиздер. Эми бир четтен бул тарабынан көрсөтүп баштайын. Бул жагында сырткы очокканага ылайыкташтырылган бөлмө. Бул тарабынан негизи очокторду курам деп туруп пландаган экен. Ушул жерди сырткы очоккана кылып алсаңыздар болот. Бул жак жагында пол грибин дагы казып коюптур туугандар. Мынакей. Пол гриб дагы казылган, көрдүңүздөр. Дагы бир катар тегиздеп туруп түздөп, анан бул жагына дагы жанагы текчелерди кылып койсоңуздар болот экен да. Жүрүңүздөр, эми үйдүн ичине кирели. Үйдү көрдүңүздөр, сыртынан дагы бир катар бул жак тарабын жылуулаптыр. Сыртынан дагы бир катар жылуулап кое турган болсоңуздар сонун болот. Мынакей кире бериш жайы, бул жер печкасы дагы ушул жерде жайгашкан. Азыркы учурда көмүр менен жылытасыздар, газ тартылып келинген, кааласаңыздар газды дагы кошуп койсоңуздар болот. Мынакей кире бериш жайы, көрдүңүздөр, бул жагынан пластик терезеси коюлган. Туштагы эле эшикке кире турган болсок, жуунуучу бөлмөсү, ваннасы, стиральный машинкасы, аристону бардыгы коюлган. Жуунуучу бөлмө 100% кафел басылган. Андан бери келсеңиздер, кенен болгон холл, ашкана катары колдонулат, көрдүңүздөр. Ашкана эмеректери бардыгы коюлган, вытяжкасы, газ плитасы, раковиналары бардыгы бар туугандар. Бул тарабында холодильниги дагы турат. Анан бул жерден жылытуу батарейкасы дагы орнотулган. Бул жагы коридор, бул жагында бир бөлмө, бул тарабында спальный бөлмөсү, төрт тарабында бир чоң зал туугандар. Мынакей, бул жак жагын көрдүңүздөрбү? Чакан болгон детский бөлмө. Балдар үчүн телевизор дагы коюлган, күнчыгыш тарабынан болсо терезеси дагы коюлган, жылытуу батарейкасы, бир катар үйдүн ичин косметикалык ремонтторун жасап аласыздар сонун. Бул жагында мынакей 2 кишилик жумшак эмереги, күнбатыш тарабынан терезеси коюлган, жылытуу батарейкасы, кийим сала турган шкафы, мынакей туугандар. Бул жерден көрсөтүп коеюн. Бул жагы бир пескоблок, көрдүңүздөр, ортосунан жылууланып туруп, анан бул жагы Союздун чоң кенен болгон бир кышы менен ичинен бир катар урулуп тургандар. Кыскасын айтканда үй жылуу болот. Ойлонбой келип көрүп алсаңыздар болот туугандар. Бул жагы кенен болгон зал бөлмөсү. Бул жак тарабынан дагы бир терезе коюлган, потолоктору бийик, натяжной потолок жасалган, айлана четине кичи лампалар отургузулган, күнбатыш тарабынан дагы бир пластик терезеси коюлган. Мынакей, үйдүн жылытуу системасы отопление менен. Аласыздар дагы кирип жашайсыздар. Өтө сонун койду. 4 сотук жер аянтында жайгашкан, бардык документтери так таза колдо. Ойлонбой келип алсаңыздар болот туугандар. Баасын боло турган жерин 50 000 доллар деп баалап койду туугандар. Келип көрүп жаккан болсо содалашпай эле алсаңыздар болот туугандар. Дагы бир катар дарегин айта турган болсок, Бишкек шаары Новополовка, Сусамыр көчөсү 9 деп 2 киз менен издеп келсеңиздер, дал ушул сатыла турган үйгө келесиздер туугандар. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Кимге кызык болсо, же болбосо ушундай сонун баада үй издеген дос туган тааныштар болсо, WhatsApp группаларга ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен тескабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, лайктан басып коюңуздар.